Мен бүгүн пост жаздым. Бишкек шаарынын мэри кайда депчи. Бишкек шаардык кеңеш каякта? Анткени 2004-жылы бул Бенедиктонун жоосуна ылайык 3 тараптуу деп айтып атпайсыздарбы? Мэр, Бишкек шаардык кеңеши, анан Минздрав тараптан бунун жобосу бекилип ачылды. Андан кийин 2014-жылы Минздрав полный финансированияны республиканский бюджетке алып кетти. Ошол учурда Минздрав баардыгын баягы тартипке келтирип, Бенедиктону өзүнүн балансына алыш керек эле. Анткени каржылоо толук республикалык бюджет аркылуу өтүп атат. Бирок ал аткарылган эмес. Бишкек шаардык кеңеши да, мэр да азыркы учурда таң калып атышат болуш керек. Бул каяктан Бенедиктов биздики болуп калды деп азыр документтерин көтөрүп атышат. Анткени жакында эле мэр өзүнүн структурасын оптимизациялоо боюнча жаңы структурасын кабыл алды. Ал жакта жок. Примери деп туруп айтып атат. Примери ачылган, да. Бекилген. Мына положение 2004-жылы каржылоо Минздравдан экен да. Жок, азыр мен сөзүмдү бүтүрүп коеюнбу? Каржылоо Минздравдан, республикалык бюджеттен деп айталычы. Минздрав каржылабайт. Бул ким айтып атпайбы атай? Минфин каржылайт, через ФОМС аркылуу. Республикалык бюджет. Через ФОМС аркылуу каржылайт. ФОМСтун кошулганы 6 ай болду Минздрав кошулганы. ФОМС өзүнчө структура болчу. Дагы бир жыйынтыктап мындай толуктап коеюнчу өзүм. Адилеттүүлүк кайда деген суроо туруп атпайбы? 2004-жылы Бенедиктону бекиткенде Жумабеков, Сауырбек Арчыбекович ошол директор болуп бекитилди. Андан кийин 2004-төн кийин сизди Иса Шейшенкулович бекитип атат, туура? 2011-жылы. 2011-жылы Иса Шейшенкулович бекитип атат. Бенедиктонун положениясында көрсөтүлгөн окумуштуулар кеңеши шайлоо жүргүзүп, анан мэрдин чечими менен бекитилет деп. 5 жылдык мөөнөттүн аралыгында. Анан мен баягы чын-чынында маалымат жок экен. Керимкулов бекиткен, анан Өмүркулов бекиткен. Ошол учурдагы промежуток дагы мына андан кийин кимдер мэр болуп атат, мисалы үчүнчү. Карап отурсак, Иса Шейшенкуловичтан кийин ким? Албек Ибрагимов, болбосо Азиз Суракматов бирөө чечим чыгарды беле? Бир Бишкек шаардык болгон эмес. Демек, положенияга ылайык бул жерде өтө көп баягы мыйзамдуулукка сайкеш келтирүүчү жагдайлар бар да. Мисалы азыр бул киши оңдой турган. Анткени шартына келтириш керек. Положенияда нак көрсөтүлүп турат. 5 жылда научный баягы кызматкерлер, ученый совет чогулуп, шайлоо өткөзүп, анан мэр кол коюп, бекитип бериш керек. Болду. Бул мыйзамдын талабы. Андан бөлөк талкабания деген жок ал жерде. Нак көрсөтүлгөн. Министр азыркы учурда реорганизация жүргүздүк биз. Биз деген Бишкек шаардык клиникалык борбор кылдык дегенде Минюс каттабайт. Анткени Минюста бул положение турат. Бул положениени жокко чыгарыш үчүн Бишкек шаардык кеңеши чогулуш чакырып, бул положениени жокко чыгарып, биздики эмес болду. Мына бул трехсторонний соглашениени жокко чыгарып, Минздравдын балансына өткөрүп бериш керек. Мына мыйзамдуу правоприемник эми сенсиң деп. Ошондон кийин анан бул иш 2014-жылы мэрия Бенедиктону каржылабай калгандан кийин жүргүзүлүш керек эле. Бирок тилекке каршы мындай бир биз билебиз да бизде кандай иштер жүргүзүлөт. Сабатсыздар ушундай бир туура эмес иштердин айынан калып кала берген. Бүгүнкү күндө эгерде Минздрав реорганизация жасай турган болсо да, азыр Минюска жаңы директор деп каттай турган болсо да Минюс кабыл албайт. Бул жерден суроонун баарын койсочу. Кабыл алып койсо мыйзам бузулат болот. Баары бир бузулуп атпайбы? Жок, азыр деген Бишкек шаардык кеңеши чогулуп караш керек маселени. Эмне себептен 2011-жылы Иса Өмүркулов бекиткенден бери 11 жыл өтүп атат. 11 жыл аралыгында мэрлер бекиткен эмес. Бул жерден мисалы 2011 бекитсе 2016-17 эмне үчүн ушундай эмелер кеткен? Азыр 17ден бери кайсы чечимдин негизинде Сауырбек Арчыбекович директор болуп отурат деген маселе турат да. Ошондуктан ушул баягы юридикалык суроолор бул эч кандай бир талкууга жатпайт. Ошого жооп издөөнү бүгүнкү күндө Бишкек шаардык кеңеши чечиш керек. Бул жерде эки врачты деп коелу, министр бирөө, экөө тең коомдо аттуу баштуу кишилер. Экөөнү кызылдаштырбай ушул жерден мэр өзү алыш керек эле. Азыр мына Сауырбек Арчыбекович президентке кайрылып атат. Бул киши дагы мен президент менен сүйлөшкөм деп атат. Азыр эки ортодон Байкул Садыр Кожоевичти жакалагандан пайда жок. Бул жерде шаардык кеңеш
тез арада чогулуш кылып мэрдин чечими чыгыш керек.